Biz kimbiz? Kaydan geldik? Kayda baratabız? Ушул чоң суроолор ар дайым мээбизди бургудай көзөп, айлабызды кетирчү. Ушул баарыбыз өткөн, биз баарыбыз дава чотулган жокпуз да. Чынбы? Баарыбыз жаштар билбейм, бирок чоңдор, менден чоң, мен менен теңдердин бардыгы суроо болгондо, биз кимбиз? Кайдан келдик? Кайда баратабыз? Ушул чоң суроолор ар дайым мээбизди бургудай көзөп, айлабызды кетирчү. Канчалык кыйналсак да, буга жооп таба албай, өмүр бою азап тарткан болчу. Азыр ушундайлар бар. Көрдөгө куураган куу сөөктөр көз алдыбызга элестете турган болсо, жүрөгүбүз оозубузга кептелип, жан дүйнөбүз төпсүз караңгыда калгандай коркунучка баткан. Мындан да жаманы жоктук. Биротоло жок болом деген ой, ар мүнөт сайын жоктукка улам жакында баратабыз деген сезим бүт өмүрүбүздү кыйноого угайландырат. Көп аталар, апалар бар, ушул суроолордун жообун билбейт, жашоосу кыйын. Арак ичип кеткен. Жооп таба албай калган, ана эмне кылыш керек? Не кылышын билбей калгандагы арак түшүп кеткен, үйлөнүп бумуш болуп кеткен да. 3 суроого жоопту тапканда гана адам оңолуп кетет да. Адам улу кайда барат? Адам улу канткенде оңолот Айтматов ыйлап эле өтүп кетти го. Жооп ушул. Ал эмне? Биз кимбиз? Кайдан келдик? Кайда барабыз? 3 суроого жооп тапса, адам бойдон калат деген сөз. Башка жолу жок, урматтуу көрдүгөн. Ал эми пайгамбарлар келип бизге жашоонун маани маңызын, сыр максатын жана өлүм акыйкатын айкын түшүндүрдү. Бизге пайгамбарлар алып келди муну. Бизге жашоонун маңызын, сыр максатын, өлүм акыйкатын айкын түшүндүрдү. Ошондо биз бул дүйнөгө жаратылгандыгыбыздын максатын билип, утурумдук өмүрдөн ажыроонун сырын түшүндүк. Көрсө өлүм деген биротоло жок болуп, туңгуюкка сиңип кетүү эмес тура. Өлүм болгону бир түрдүү орун которуу, берилген милдети жыйынтыктоо. Өмүр которуу, мындай бияка которуу. Анан өмүрдү жыйынтыктоо. Кантип жашадың? Тапкан акчаңа жооп бересиң, өмүрүңө жооп бересиң, акылыңа жооп бересиң, ден соолукка жооп бересиң, күч кубатка жооп бересиң, анан жыйынтык болот. Ушул жыйынтык бул өмүр деген. Бул өлүп калып жок болуп деген жок. Өлүп кутула албайсыз Кудайдан деген сөз да. Өлүп кет, эмне болсо бол, башман бол, көчүгүң бүтесин жок. Көчүгүң да кетет, башыңды ичеп коет керек болсочу. Бул сурак сөз түрдө болот деген сөз. Өлүм болгону бир түрдүү орун которуу, берилген милдет жыйынтыктоо. Кабыр болсо акырет ааламынын эшиги же убактылуу күтүү залы. Биз булардын баарын пайгамбарлардан угуп билген соң, коркунучтан арылып, көңүлүбүз жай алды. Жүрөктү өйүтүп, мээге чай кайнаткан кабатыр ойлор менен коркунучтардын ордун жакшы санаа менен кубаныч басты. Динден башка жооп таап бере албайт го, урматтуу бир тууган. А динди бизге пайгамбарлар гана бере алат. Эгер пайгамбарлар бергенди берсек, биз башкаларды бактылуу кыла алабыз. Бербесек бактылуу боло албайбыз. Өзүбүз бактылуу болгон, башкалардын бактылуу болуп себеп болбой. Бирөө айтат да, менин чоң атам чоң молдо болгон дейт. Чоң молдо болгон сага пайда зыян тийбейт. Менин күйөөм намаз окуйт, анын күйөө намаз окуган сенин ызаңарды пайда. Эми урбайт сен жакшы дүйнөдө пайда эстет. Бирок деген акыретке барганда көрү башка. Ошого биз өзүбүз намаз окуп алсак, ата-энебизге анын пайдасы тиет азыраак, бирок алар өздөрү ыймандуу болбосо, анда кыйын болот да, урматтуу бир тууган. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн өзүбүз бактылуу болушубуз керек, ошол бакытты башка жеткиришибиз керек. Демек, пайгамбарлар гана бизди ушундай туура маалыматтар менен камсыз кылышкан. Бул алардын жөнөтүлүү максаты. Ал эми биз таблих милдетин пайгамбарлардын жолу катары, чыныгы, жоопкерчилик катары аткарабыз дейт. Бул Шейх Ильястын сөзү эмес. Мавлен Сааттын сөзү эмес. Бул Фетхулле Гүлендин сөзү. Биз дейт, мен менен сен биз таблих милдетин, дин жеткирүү милдетин пайгамбарлардын жолу катары, чыныгы, жоопкерчилик катары аткарабыз. Милдет катары аткарабыз дейт. Пайгамбарлар болсо аны жашоодогу башкы максаты барлыктарынын сыры катары аткарышып мындай дешет. Пайгамбардын бар экенин сыры даават кылууда, таблик кылууда турат деп айтып атат да. Алардын сөзүн баарын чогултуп келип, пайгамбарлардын сөзү мындай айтылат дейт. Биздин жашоодо мындан бөлөк максатыбыз жок. Адамзаттын оң солун, алды аркасын, асты үстүн караңгылыктан арылтып, нурга бөлөп, жарык жолдо адашпай жүрүшсүн деп, алардын рухуна шайтан жол таппай жүрүшсүн деп, жол таап кире албас болсун деп, адамдар ушул узак жолдо туңгуюкка кептелбесин деп, жараткан Алла бизди аларга жөнөткөн дейт. Демек, ошон үчүн бизге жиберген болсо, биз дагы кийинкилер ушуну жеткиришибиз керек экен. Демек, кайталабайсак, таблик бизге милдет дейт.
Пайгамбарлар үчүн жашоонун башкы максаты болгон улуу нерсе.